Assalamu alaikum туугандар. Орозого 14 күн калыптыр, плюс-минус 1-2 күн. Анткени айдын жаңырышына карайт да. Эми ушу орозону чыдамсыздык менен күтөлү, даярданалы, даярдык көрөлү орозогочу, тазаланалы азыртадан, китеп окуйлу, кандай амалдарды кылсак соопторубуз көп болот, кандай Рамазанды күтүп алыш керек деп китепти окуп кичине изденели. Анан эң негизгиси Куран окуш керек биз орозо айында, Рамазан айындачы. Ошон үчүн талап болсо, устаздар айтат, бир жумада Куранга түшсөңүз болот дейт да. Бул жарым саат, 1 саат убакыт бөлүп, мечитке барып, же аялдар менен апталык таалимдерге барып, же болбосо бир устаза же бир устаз таап алып, ошого бекип бир Куранга түшөлү иншалла, макулбу? Иншалла баарыбыз аракет кылалы. Рамазан айында көп Куран окуш керекпиз. Талабыңыз жок болсо, 2 жумада 20 күн ичинде Куранга түшүп, эжелеп болсо да окуп каласыз да. Мисалы үчүн Альхамдулиллахи деп мындай окуп каласыз да. Бул канча бакыт сиз менен биз үчүнчү. Ошо Рамазан айы Куран окуганга мүмкүнчүлүк берсин. Жана ушу Рамазан айындын ушул мен кеңешиме көңүл буруп, ушуга бир амал кылып коелу. Рамазан айынын 1-күнү, 1-орозо күнү ушундай подарка алып берели баардыгына, ата-энебизге, келинчегибизге, бала чакага ушундай подаркаларды алып берип, аларды ушу Рамазан айы менен кутуктап, ушу Рамазан айында жеткизип, Рамазан айында оптом ушунчалык соопторду таап алышка Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берди деп шүгүр келтирип, ушу подаркаларды алып берип, ошо Рамазан айынын баалуулугун, улуулугун ошо туугандарыбызга, ушул жакындарыбызга түшүндүрөлү. Анан биз Кудай өзү сактасын, бирок жаңы жылдын атмосферасын мындай бала чака туугандарга канчалык түз берип атабыз, саат 12 чейин күттүрүп, салют алып берип, жанагындай торт борч, жанагындай 2-3 түр салат жасап антип, жок, биз ошо Рамазандын 1-күнү ошентели эже апаларыбызга же эже карындаштардан, үйлөнгөн болсоңуз келинчегиңизден ушуну талап кылыңыз, сураныңыз, өтүнүңүз, ушу мындай 2-3 түр салат, машалла жакшынакай тамактарды, манты, ушундай жакшынакай тамактарды жасап, ушундай аябай Рамазан айы ошондой өтсүн, бирок именно 1-күн ушундай бир Рамазандын келишин ушундай бир кубаныч менен, ушундай бир шүгүрчүлүк менен тосуп алалы туугандар. Жана подаркаларды унутпайлы. Подарка десем сөзсүз бир өтө кымбат эмес. Балким китеп, балким Куран китеп, балким хадистер китеп, балким бир пайдалуу китептерден, же балким дагы бир жакшынакай сувенир, пайдалуу сувенирлерден ушу белек кылып берели иншалла. Азыртадан ошон үчүн даярдык көрөлү, азыртадан акча жыйнап, ушу подаркаларды четинен ала берели. Анан биз дагы иншалла ниет кылып атабыз, ата-энебизге ушунча подарка берип деле бир аракет кылып жүрөбүз, аз болсо дагы, бирок ошо Рамазан айында бир подарка берип көрбөптүрмүн да, ушуга чейин ойлонуп көрсөмчү. Эми иншалла ушундай ниет кылып атам. Именно Рамазан айында ошо ата-энеме, кайненеме, өзүм үй бүлөмө, туугандарыма бир колдон келишче бир кичинекей болсо дагы бир подаркаларды, белектерибизди берип аракет кылалы деп, Рамазан ушу баалуулугун түшүндүрөлү деп баардыгыбыз ушул аракет кылалы. Кандай эле башка майрамдарды ушундай балдарыбызга сиңсин деген сыяктуу эле мындай ойлонгон жокпуз. Мындай эле как обычно эле майрам катары тосуп атабыз, бирок ошонун баары балдарыбыз подсознаниясына кирип атат да. Ошону наоборот четке кагып, ошо Рамазандын ушундай кийин балдарыбыз, атам ушундай Рамазан келгенде ушунчалык бир башкача тосуп алчу эле, ушундай майрамдык маанай болчу эле, ифтарларды, оозу ачарды ушундай торт алып келип берип, ушундай 2-3 түр салат жасатып, манты, ушундай жакшы көргөн тамактарды жасатып, ушундай бир ифтарларды өткөзчү эле деп, ошолордун подсознаниясында калсын. Анан өзүбүз дагы ушу бир Рамазандын бир баалуулугун өзүбүз да түшүнөлү, башкаларга да түшүндүрөлү. Аллах Таалам амал кылышка, Аллах Таалам ушу Рамазан айына жетип, жана тонналап оптом соопторду жыйнап калышка баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Куран окуп, Куранга түшкөнгө мүмкүнчүлүк берсин. Аллах Тааламдын ыраазылыгын таап калышка ушу Рамазан айында баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Дүйнө акыретте бактылуу жашашка баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Жана ушул видеону башкаларга тараталы, эскертели, ушу Рамазанга даярдык. Ушуна азыртадан эскертип баштайлы. Анткени мындай случайларды мен көп учурам. Сиз Рамазан айы келип калды, анан бир досум айтып калды кеч бүгүн орозомун деп, анан мен бүгүн орозо беле деп азыр эстедим деп, анан эртеси күнүнөн баштап орозо кармап баштадым. Ушу бир күн эрте айтып койгондо досум мен да убагынан баштап кармап калмак экенмин деген учурлар өтө көп кездешет да. Билбей калыптырмын, унутуп калыптырмын депчи. Ошон үчүн ушу видеолорду таркатып, башкаларды ушу Рамазан айын орозо кармап калышына, жакшы бир амалдарды кылып калышына бир себепчи бололу баардыгыбыз. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун, дүйнө акыретте баарыбыз бактылуу болгон болсун. Баардыгыбыз ошо Рамазан айына жетип, жакшы амалдар кылышка баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Аллахым ыраазы болсун.